Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Пайғамбар саллаллаху алейхи ve sellem өмір баяны, өмір жолу, сира сабағын улантабыз. Бүгін 5-ші сабақ. Ибн Кафир рахмахулла бұл бөлімде Пайғамбар саллаллаху алейхи ve sellem'дің өзінің аба кесіменен Шам өлкөлөрүнө барғандығы жөнінде хабарлайды. Пайғамбар саллаллаху аба кеси Абу Толиб Пайғамбар саллаллаху 8 жашында өз қолына алған, өз қарамағына. Анын чоң атасы Абдул Мутталиб төшөк өлімде жатқанда тапшырып берген. Абу Толиб Пайғамбар саллаллаху Шамға алыс жаққа алып кеткенін себебі, өзі сапарға шығып кетсе, артында қарай тұрған адам жоқ болған. Пайғамбар саллаллаху кішінекей болса дағы 12 жашында Шам өлкөлөрүнө жашоо тириликтеп сооданын айынан Абу Толиб жанын алып алган Пайгамбар саллаллаху. Мына ошол сапарга Пайгамбар саллаллаху алейхи ve sellem 2 жолу сапар кылган. Биринчиси 12 жашында Абу Толиб менен, экинчисинде 25 жашына чыкканда арабтар Шам өлкөлөрүнөн соода кылып, каравандар менен барып, товар ташып Меккеге, Меккеден ал жакка алып барып соода жүрүп келген. Абу Толиб Пайгамбар саллаллаху аба кеси, атасынын бир туугандары 10 адам болгон. Атасы эң кичүүсү ушу Абдулла, Пайгамбар саллаллаху атасы. Сонун арасынан 4-өө Пайгамбар саллаллаху ушул пайгамбарчылыкты кылганда да ошол менен жашап көргөн. Алар атасынын бир туугандары бул Хамза, Аббас, андан кийин Абу Толиб, анан Абу Лахаб. 4-өө исламды көргөн. Исламды көргөн деген себеби ислам доорунда жашаган. Алардын экөө мусулман болгон, экөө Пайгамбар саллаллаху доорунда жашаса дагы, бирок исламды кабыл албай өтүп кеткен. Мусулман болуп өткөндөр бул Хамза менен Аббас, атасынын бир туугандары. Ал эми Абу Толиб белгилүү болгондой, Пайгамбар саллаллаху жаны чыкканча жардам берген жинне, салым кошкон, коргогон, бирок мусулман болбой өтүп кетти. Ал эми Абу Лахаб дайыма кыска сүрөлөрдү окуп жүрөсүздөр. 10 сүрөнүн биринде болгон. Таббат яда аби лахаби ва таб. Абу Лахабтын колу курусун деп Аллахтын карына калган. Эмнеге бул Пайгамбар саллаллаху тууганы болсо дагы, атасынын бир туугандарынан болсо дагы, ошончалык катуу душмандык кылган Пайгамбар саллаллаху. Өзү эле эмес, аялы кошулуп алып. Мына ошонун атына кыямат кайымга чейин кайталанып айтып тура турган сүрө да түшкөн. Анан Ибн Кафир рахимахулла мындай деп эскерет. Ва хаража бихи аммуху иля Шам фи тижаратихи. Ва залика ибна 12 сана, ва залика мин тамами лутфихи бихи ли адами ман якуму ида таракаху би Макка. Абу Толиб Пайгамбар саллаллаху жаш бала кезинде 12 жашында ушинтип алыс сапарга жанын алып алгандыгы, анын өтө өзүнө ага камкордугу, ага болгон жумшактыгы, өтө көңүл бургандыгынан кабар берет. Меккеде аны башка адамдарга деле таштап койсо болмок, бирок Пайгамбар саллаллаху көздүн карегиндей кылып кичинекейинен атасынын осуятын угуп, Пайгамбар саллаллаху жакшы көргөндүгүнөн кайкосуз жанын ала алган. Алыс сапарга чыкса дагы Пайгамбар саллаллаху Шамга алып алган. Ал айлап жүрө турган сапар. Азыркы сапар эмес, бир күн 2 күн барып келе тургандай. Төө менен, жөө менен. Фара'a huwa wa ashabuhu mimman kharaja ma'ahu ila Sham min al-ayat. Ошо арабтар Шам өлкөлөрүнө барганда, ошо топ-топ болуп барган жамаат менен. Абу Толиб жана бир нече адамдар барган. Пайгамбар 12 жашында. Барганда жамааттардын арасынан адамдар жана Абу Толиб өзү ошол сапарда бир ажайып таң калыштуу абалдарды көргөн. Ошол сапарда өтө бир ажайып таң калыштуу, адамдын акылына сыйбай турган көрүнүштөрдү көргөн. Ма зада аммаху фил васа бихи вал хирс алейх. Пайгамбар саллаллаху көңүл буруу пайда болгон. Муса хадистерде келген, Тирмизиде келген бул маалыматтар. Кандай ажайып нерселер көрүнгөн. Ал сапарда айрым жерлерде бул эс алып туруп калышканда, дарактын чет туруп калса күндүгө булут келип үстүнө көлөкө кылган абалдарды көрүшкөн.
дарактын алдында турса дагы дарактын көлөкөсү жетпей калса, ошол дарак ийилип туруп пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга көлөкө түшүргөндүгүн көрүшкөн саллаллаху алейхи вассалам. Жана дагы сапардан эмнени гана көрбөйсүң. Шам өлкөлөрүнө баратканда азыркы монастырлар дейби, мурунку диндин өкүлдөрү калып кала турган, сыйына турган жерлерден өтүп баратып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан пайгамбарчылыктын белгилерин көргөн. Осуят кылган пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга. Бул баланы көзүңдүн карегиндей кылып сакта, антпесең көп зыяндарды түшүрүп алышы мүмкүн. Мунун артынан көрө албагандар бар, жөөттөр деп. Тез арада өз жериңе кайтып кеткин, балаңды алып кеткен деп. Эгерде жөөттөр муну сапардан көрө турган болсо, мунун пайгамбардык, келечекте пайгамбар боло турган белгисин көрүнүп билинип турганда муну өлтүрүп салышат деп. Ошол жарым сапардан муну уккан Абу Толип пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын абакеси. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды бир нече балдарга топтоп туруп Меккеге жөнөтүп салган, сапарын улабай. Өзү сапарын улаган, бирок адамдар даярдап кайра Меккеге жөнөтүп салган, жана кабарларды укканда. Ошол кезде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жашы 12 жашта гана болгон. Ал эми экинчи сапарга чыкканда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эрежеге жетип 25 жашында чыккан. Ал кезде башка эле адамдар менен чыккан. Ал сапарга чыкканда, экинчи сапарга чыкканда Меккеде Хадижа деген колунда бар пакиза, урматтуу аял болгон. Ал адам азыркы тил менен айтканда мудараба деп коет шариатта. Акчасы бирөөдөн, жумушу экинчи тараптан. Келишим кылат, бирөө акчасын чыгарып берет ишине, экинчиси ал убакытын, жумушун, күчүн жумшайт. Мына ошентип адамдар менен соода кылып, Хадижа энебиз ушу алыс сапарга чыкпай эле Меккеде айрым соодагерлер менен келишип, акчасын берип, ошондой товарларды алдырып турган. Мына ошонун биринде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен келишим кылып, акчасын берип, пайгамбар убакытын, күчүн жумшап, экинчи сапарга Шамга 25 жашында чыккан. Жана өзүнүн кызматчысын Хадижа энебиз Майсара деген кызматчысын кошо берип жүргөн пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга. Ушул экинчи сапарда дагы бир ажайып нерселерди көрөт. Ким көрөт? Ошо Майсара кызматчысы, Хадижа энебиздин кызматчысы. Ошондой көргөн абалдардын бардыгын кандай берди ажайып деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан адеп ахлактарын көрөт сапарда, кулук мүнөзүн көрөт, берешендигин көрөт. Айтып коет го, адам эки нерсе менен билинет деп. Бири сапарда, экинчиси соодада. Ошон үчүн Умар ибн Хаттаб күндөрдүн биринде бир адам муну ким жакшы билет дегенде, бирөө мен билем деген. Сен эмне сапарда болдуң беле муну менен? Десе жок дейт. Же муну менен соодада иште болдуң беле? Жок, анда сен билбейт экенсиң дейт. Ошонсуңар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды ушул айлаган сапарда Хадижанын кызматчысы Майсара көргөн абалын. Бул жөнөкөй адам эмес экенин, адеп ахлак, кулк мүнөзүнүн баарын көрүп, Меккеге жетери менен болгондой айтып берген Хадижа энебизге. Мына ошол абалдарды уккандан кийин Хадижа энебиз өзүн колун сунуштаган. Өзүнүн абакесин ортого салып, жакын адамдарды ортого салып, эркек адамдарды сунуштаган өзүн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эч кандай ушул адеп ахлак жүрүм турумуна, бул пайгамбар болгонго чейинки абал 25-inde. Ал кезде Хадижа энебиз 40 жаштагы эле. Мындайча айтканда 15 жаш улуу болгон. Ушул жерден пайдат бардык ата энелерге, агаларына, аялдык кыздардын өзүнө, эгерде кайсы жерден ошол адамды сойлук деп билген болсоңуз, жакшы адам деп билсеңиз, кызыңызды сунуштоодон же карындашыңызды сунуштоодон, же кыз өзү биле турган болсо сураштыруудан, атасын айтып, агасын айтып, ушундай адамды жакшы деп атам дегенден тартынбаш керек. Бунун эч кандай уяты жок. Бул өзүңдүн келечегиңе, бактылууңа кам көрүү. Анан агалар дагы карындаштарына кайдыгер болуп, эми өзүнүн тагдыры да деп таштап койгон болбойт. Ата энелер да ошондой. Караштырып кызына ким ага тең болот. Өзү көрүп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын адеп ахлактарын жүрүм турган сапардан Майсара кызматчысына айтып келгендерин көрүп кызыккан, ага күйгө тийиштик экен. Мына ошондон кийин кандай деген жакшылыктар болду. 40 жашка чейин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, пайгамбар болгонго чейин 15 жыл Хадижа энебиз менен өмүр сүрдү. Эң биринчи пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын аялы болду. Ал эми ошо 40 жашка пайгамбар болгондон кийин пайгамбарчылыктан Хадижа энебиз 10 жыл нары өмүр сүргөн. 50 жашка чейин.
Хадижа энебиз көз жумганча пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эч бир аял алган эмес, үйлөнгөн эмес башкаларга. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын балдарынын бардыгы ушу Хадижа энебизден болгон. Тек гана Ибрахим деген баласы Мария энебизден болгон. Калган балдарын бардыгы Касим, Ибрахим, кыздарынан Рукия, Умму Кулсум, Зайнап, Фатима, 4 кызы, 2 баласы бардыгы ушу Хадижа энебизден. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жубайы Хадижа энебиздин касиеттеринен кыскалап айтканда, биринчиден бардык балдары Хадижа энебизден болгондугу, тек гана Ибрахим, Мария энебизден. Экинчиден Жибрейил периште 7 кабат асмандан Аллахтан саламды алып келип түшүп кабар бергендиги пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга. Үчүнчүдөн бул дүйнөдө эле Хадижа энебизге бейишке кире турган кабарланган. Дагы бир артыкчылыктарынан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Хадижа энебиз өлгөнчө башка аял алган эмес. Хадижа энебиз бай болгон. Бул байлыгын бардыгын пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын даватына, исламга сарптаган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга өрөк чөлөк болуп, кыйын күндөрдү башынан өткөзгөн. Себеби дегенде 40 жашка келгенден кийин дагы нары пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар болгондон кийин дагы 10 жыл Хадижа энебиз менен жашап атат. Мына ушул нерсени Ибн Катир рахимахуллах эскерет. Андан кийин وَكَانَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ قَدْ صَانَهُ وَحَمَاهُ مِنْ صِغَرِهِ وَطَهَّرَهُ مِنْ دَنَسِ الْجَاهِلِيَّةِ وَمِنْ كُلِّ عَيْبٍ. Улуу Аллах Таалам пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды кичинекей кезинен эле жахилиядагы ар бир жаман нерселерден өзү сактаган. Жахилия деп ислам келгенге чейинки доорду айтат. Капырчылык, Кудайды тааныбагандык, бузукулук доорду айтат жахилия деп. Мына ошондой доордо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 40 жыл өмүр сүрсө дагы ошондой нерселерге малынган эмес. Бузукулуктан, капырчылыктан, ызычуулан бардыгын пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды Аллах Таалам сактаган. Өткөнкү сабактарда айтканбыз, кичинекей кезинде пайгамбар 4 жашында Халима энебизге эмчектеш энесине Мадинага жөнөткөнүндө ошол жактан периштелер түшүп пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ичин кесип, жүрөгүндөгү шайтандар, жин шайтандар азгыра турган нерсени алып салган. Ошолорго жол бере турган нерсени. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды азгыра албайт, жин шайтандар ичинде ойна албайт башка адамдардай болуп, мына ошондой мүмкүнчүлүк берген Алла Таала. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 40 жашына чейин да Меккеде бузукулук, жахилия доору сүрүп атса дагы алыс болгон. Буттарга сыйынган эмес, ар кандай арам иштерден, бузук иштерден алыс болгон. Кээ бир адамдар туура эмес түшүнүп Духа сүрөсүндөгү «Ваважадака доллан фахада» сени Аллах Таалам адашып жүргөндө хидаят бербеди беле деген аятты алып, анда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ширкте, капырчылыкта, жахилияда жүргөндө Алла Таалам хидаятка бердиби деп түшүнгөндөр бар экен. Бул туура эмес туугандар. Бул аяттын тафсиринде сен ошол динди, Аллах Таалам китебин, өкүмдөрүн толук кенен билбечи элең, иманды толук билбечи элең, Аллах Таалам сени түз жолго салдыго. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. Ошондой эле сага биз вахий кылдык, өзүбүздүн буйругунан вахий кылдык, китеп эмне, ыйман эмне билбечи элең. Муну биз сага нур кылдык, каалаган кулдарыбызды хидаятка салыш үчүн деп. Тафсиринде шариаттын, ыймандын кеңири токтоло турган нерселерди айтат. Өкүмдөрү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 40 жашында пайгамбар боло турган доордо алымдар айтат, жер бетинде капырчылык таркап көрбөгөндөй таркаган. Аз эле адамдар мурунку китеп ээлери, жалгыз Аллахка сыйынгандар өтө аз болгон. Ибрахим пайгамбардын дининен калган адамдар түз сыйынгандар өтө аз. Дээрлик адамдар бири-бирин өлтүрүп, бири-бирин алдап, ар кандай буттарга сыйынып, адамдын акылына сыйбай турган жиркеничтүү нерселер жер бетинде таркап баштаган. Алла Тааламдын ырайы менен ушундай нерселерден тазартууга пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды жиберген. Андан кийин хатта иннаху ламма банат Курайшил Каба, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын 35 жашында кураганда Меккеде сел болуп, Меккенин аябай уратып түшүрө тургандай каптап, аны кайрадан бир жашынакай абалга тургузуп кое тургандай абалга муктаж болуп калат. Ушул жердеги бир окуяны эскерет Ибн Катир рахмаллах. Меккенин адамдары бузуп, же болбосо кээ бир жерлерин алып кайрадан тургузууга аракет жасашат. Бирок коркушат. Себеби дегенде билет, бул Мекке Аллахтын үйү, ким кулатам деп, жок кылам дей турган болсо, Абрахамдын кыясын билет.
пил жылы деп пайгамбар ошол жылдар төрөлгөн. Булар эки ойдо болуп, муну кулатып нары жаңы тургуза турган болсок, кандай коркунуч бар экенин билишип, ошол жерден түзүүрүп айтат. Силердин максатыңар буну кулатууда эмне? Кулатып жок кылуубу же тургузуубу? Десе, тургузуу. Андай болсо, Аллах Таалам тургузуучуларды, оңдоочуларды жок кылбайт. Силердин максатыңар оңдоо болуп атат. Мына ошол тургузуп бүткөндөн кийин кара ташты коюуда арабтарда уруулар ким коет бул кара ташты ордуна? Талаш тартыш жаралган. Айрым рываяттарда келет, керек болсо кылычтарын алып кан төгүүгө чейин ошондой деңгээлге жетип калган дейт. Мына ошол кезде айтат, азыр ким кирип келе турган болсо бизге эч кандай талаш тартышпай ошол адам кара ташты койсун деп. Учурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кирип келет. Мындай айтканда, бардыгы ыраазы болот, макул болот. Азыр ким гана болбосун, бул эчтен кирип келсе, ошого биз ыраазы болуп, бардык уруулар кара ташты ордуна койдурууга мүмкүнчүлүк беребиз. Жана биз ортодогу талаш тартыш токтосун деп. Пайгамбарды көргөндө, ал пайгамбар боло элек туугандар, саллаллаху алейхи вассалам, 35 жашында. Бардыгы бир оозунан сүйүнүшүп, чынчыл келатат, аманатчы келатат, амин келатат деп колдошкон пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Мына ушул жерден да пайда. Эгерде сиз ушул динди, иманды, жакшы жолду адамдарга, туугандарыңызга, жакындарга жеткизүүдө өзүбүз биринчи оңолушубуз керек. Чынчылдык менен, аманат менен, адеп ахлак менен, жүрүм турум менен көрүнүшүбүз керек. Ушул үлгү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар болгонго чейин эле кандай абалда болду? Мунун чынчылдыгы, аманаттуулугу, адеп ахлагы, жүрүм туруму таанымал болгон. Мына ошондой эле сиздин сөзүңүз таасирлүү болсун, жакындарыма жакшылыгына себепкер болоюн десеңиз, мамилеңизди, адеп ахлагыңызды, жүрүм туруңузду оңдошуңуз керек. Ошондо сөз дагы таасирлүү болот. Бир жакшылык нерсени айткан болсоңуз, сиздин сөзүңүз өтүмдүү болот. Ал эми өзүбүз айтып аткан сөздөргө каршы болуп, жаман нерселерди кылып, жакшылыкка чакырган болсок, сен айткан сөзүң менен өзүң жыргабагандайын, биз кайдан жыргамайлык элек дегендей бир абал тил менен айтышы мүмкүн да, толук айтпаса да. Ушул пайда. Бардык уруулар бир четтерине кармашып, ол кара ташты ордуна коюшкан. Ордуна коюшуп, ыраазы болушкан. Бул дагы Имам Ахмад Муснадында келген, Байхакиде келген, сохих хадистерге негизделген окуя. Алымдар айтат, бул дагы карасаңыздар ушундай аманатчыл, чынчыл Меккин адамдар аманаттарын ушул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга сактап, адеп ахлак чырай дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды элестеткен пайгамбарчылыкка чейин. Мына ушундай нерсе менен таанылса дагы, бирок чындык келгенде 40 жашында пайгамбарчылык, Аллахтын жалгыздыгын жеткизүүдө кандай көрүнүштөр, кандай абалдар? Себеби деген алар жылдап келген ишенимге каршы нерсени алып келди. Алардын түшүнүктөрүнө каршы нерсени алып келди пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Жалгыз Аллахка чакыруу, бул сыйынып аткарган буттарыңар силерге пайда да бербейт, зыян да бербейт. Жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйынгыла деп таухидке, ла илаха иллаллах келмеге чакырган. Кийинки бөлүктү улап Ибн Касир рахимахуллах айтат: "Валамма радаллаху таала рахматал ибад рахматан ва караматихи би ирсалихи лил аламин." Аллах Таалам аламга хидаятты, жакшылыкты каалап, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды пайгамбар кылып жөнөттү. Эң биринчи вахий ошол 40 жашында болгон. Ошондун алдында пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга Меккедеги болуп аткан окуялар, терс көрүнүштөр, мункараттар көңүлүнө жакпай, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам адамдардан алыс болушту каала. Хиро деген үңкүр бар, Меккеден алыс. Хиро үңкүрүн көргөн адамдар деле айтышат, бул дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын пайгамбар, чыныгы пайгамбар экенине да белги. Биринчиден аябай алыстыгы, ошонун бийиктиги, караңгы түндө күндөп түнөп калыштыгы, коркпостон ошондой жерге караңгы түнөп эмне кереги бар? Ошону дагы абалды көрүп, чагылдырып акыл эсимен канча адамдар чыныгы пайгамбар экенине нары изилденип, ушулда түрткү болгондор. Мына ошондой учурда үңкүрдө түнөп калып ойлончу эле пайгамбар. Жалгыз Аллах Тааламга сыйынууну, Аллахты эстеп, мына ошондой нерселерди кылып жүргөн пайгамбар. Жахилиядагы Меккедеги болуп аткан көрүнүштөр көргөндө көкүрөгү кысылып, ошентип алардан алыстап кетип, үңкүрдө калып жүргөн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Жибрил периште биринчи ушу вахий менен түшкөндө ошо Рамазан айы болгон. Рамазан айында биринчи күнүндө түшкөн. Сохих Муслимде келет, Аби Катададан. "Ва яумун бу'исту ау унзила алейя фихи" деп. Мына ошол күнүндө мен пайгамбар болдум, ошол күндө мага вахий түштү деп. 40 жашында болгон.
Жибирил периште түшүп пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга окугун деген да, окугун деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам окуганды, жазганды билбейт эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды кысып дагы талап кылган. Окугун деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 3 жолу мен окуй албаймын деген. Бул ошо үңкүрдөгү болгон абалды Ибн Касир чагылдырып атат. Андан кийин ушул аят түшкөн. Иқра бисми роббикаллази халак. Окугун сени жараткан Роббиңдин аты менен. Халакал инсана мин алак. Аллах таалам инсанды кандан жарат. Иқра ва раббукал акрам. Берешен райымдуу Алланын аты менен окугун. Аллази аллама бил қалам. Ал адамды калем менен үйрөттү. Алламал инсана ма лам я'лам. Адамга билбеген нерсени үйрөттү деген. Мына ушул эң биринчи вахий болгон. Ушул жерден да пайда. Эң биринчи вахийдагы илим алыштыкка, окуштукка, динди үйрөнүүгө далалат кылган окуу деп түшкөн. Туугандар, бул илим нур. Илим бар жакшылыктын башаты. Ошон үчүн илим алууда сабыр кылыңыз, умтулуңуз, көздүн карегиндей кылып, бул сиздин бактылуулугуңузду аныктай турган нерсе. Илимдин жолу жакшылыктын жолу. Илим жок, бул караңгылык, надандык, жахилдикке, капырчылыкка алып бара турган жол. Илимден жүз буруу. Мына ушул дагы далалат дейт. Эң биринчи аят окугун деп түшкөн. Албетте окуу бул ошол учурда Аллахтан жардам сурап, дуа кылып, Аллах тааламдан ийгилик сурап, окуу менен биргелик, акылга эле таянбастан. Мындай абалды пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам биринчи жолу көргөндөн муундары калчылдап, коркуп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үйүнө жөнөгөн. Барып эле Хадижа энебизге кабарлаган абал. Себеби Хадижа энебиз өтө акылдуу, данышман аял эле. Калчылдап, коркуп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үйүнө чуркап келген. Ошондой абалды көрүп, Хадижа энебиз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды кайра соротуп, жакшы сөз менен тосуп алган. Эмне деген? Калла, Аллахи, Аллах менен касам ичип айтам, ла юхсик Аллаху абада. Аллах таалам менен касам ичип айтам, сени Аллах таалам коргулбайт, шерменде кылбайт, уят кылбайт. Иннака ла тасилу рахм. Сен туган уруктар менен жакшы мамиледесиң. Ва тастукул хадис. Сен чынчыл сүйлөйсүң дайым. Ва тахмилул кал. Башкаларга жардам бересиң дайым. Башкалардын кыйынчылык абалында турганда тике туруп аларга жардам берип келесиң. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен 15 жыл жашады да. 25 жашында пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Хадижа энебизди алган. 40 жашында вахий келип атса, 15 жыл жашаганда Хадижа энебиз 15 жылда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды билген да кандай адам экенин көргөн. Ушундай сыпаттагы адамды Аллах таалам кордобойт. Эмнени көрсөң дагы бул сага жакшылыгы бар деп Хадижа энебиз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды жакшы сөз менен тосуп алган үйүндө. Мына ушул жерден да пайда. Кээ бир учурда күйөөлөр, айрыкча бул аялдарга тиешелүү, бир жерден көңүлү түшүп кала турган болсо, бир абал менен көңүлү жакпай турган нерсе менен келип кала турган болсо, аны кайта сурап, паникага түшүп кайра жакшы сөз менен көңүлүн буруп, жакшы тосуп алып, бул дагы мына Хадижа энебиздин үлгүсү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам да хадисте айтат: "Аллаху фи аунил абд ма канал абду фи ауни ахи." Аллах таалам бир кулунун жардамында жүрө берет, качанга чейин ал кул башка адамдардын жардамында жүргөнчө. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын башкаларга жардам берип жүргөнүн билет эле, чынчылдыгын билет эле, аманатчылдыгын билет эле, оор абалга түшүп калган адамдарга жанын аябай жардам бергенин билип, сен кандай абалда болсоң дагы Аллах таалам сени таштап койбойт. Аллах менен касам ичип айтам деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды жакшы тосуп алып, көңүлүн көтөрүп, себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай нерсени көргөн эмес эле деп. Адамдын акылына сыйбай тургандай абалда көргөн Жибрил периште. Андан кийин Сума маккаса Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам ан ямкуда ла яра шайан. Ошол абалды көргөндөн кийин, өзүнө келгенден кийин бир нече убакыт вахийди көрбөй калды дейт. Кээ бир риваяттарда 2 жыл деп келет, андан көп деп келген. Бирок эң туурасы аз эле күндөр. Жылдар эмес, күндөр гана болгон дейт. Экинчи вахийд менен биринчи вахийдин ортосунда аралык. Бул нерсенин ошо узарып кетишинин себеби 2 хикматы бар деп айтышат алымдар. Биринчиси, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жана коркунучтары жок болуш үчүн. Биринчидеги периштени көргөндүгү, аны кыскандыгы, жана абалдардан өзүнө келиштиги, өзүнө келсин деп убакыт узарган дейт. Экинчиси, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол вахийни кайрадан сагынгандыгы. Себеби туугандар, вахий түшкөндө алымдар айтат, бул өтө рахат дейт да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга рахат болгон. Ооба, тердеп, кыйналгандай сырттан көрүнөт, бирок
вахийнин да өзүнүн рахаты бар дейт. Өзүнүн ләззасы бар деп айтат. Мына ошол нерсени кайрадан пайгамбар сагынып, ошону күтүп кайрадан жолугууну, ошол тоолорго барып, ошол жерде эңсеп жүргөн дейт, күтүп. Ал эми 2 жылдап кетип калган, ошондо 2 жылдап экинчи вахий түшпөй калган деген бул туура эмес дейт. Экинчи жолу вахий түшкөндө ушул аяттар түшкөн. Муддафир сүрөсү 1 аяттан баштап 5 аятка чейин түшкөн. Я юхал муддафир, эй оронуп жаткан, кум фа аңзир, тургун эскерткин деп. Вараббака факаббир, Аллах Тааланы улуктагын. Васиябака фатаххир, жана кийимиңди тазалагын. Варудза фахжур, жана ар кандай буттардан алыс болгон деп. Ушул вахийни көргөндө айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи Жибрилди өз сүрөтүндө көргөн деп. Мына ошондо коркуп пайгамбар саллаллаху алейхи үйүнө барып оронуп жаткан дейт. Ушул аят түшкөн, вахий болуп. Русулам мубашширина ва муңдирин. Биз буга чейин пайгамбарлар жөнөттүк, эскертүү үчүн. Аят түшкөндөн баштап пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жүк, жоопкерчилик түшүлгөн. Бул динди жеткизүү деген. Адамдарга жеткизүүгө пайгамбар саллаллаху буйрулуп атат. Кандай кыйынчылык элестетип көрүңүздөр. Кандай акыйдада чоңойгон ошол жердеги адамдар. Буттар, Меккенин жанында ичинде бар буттар сыйынычу. Кандай бузукулук иштер, ошол нерсе карама каршы бүт жое турган нерсеге чакырды Алла Таала. Ошол чакырыкты пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга буйрук кылды Алла Таала. Мына ошонун эң биринчи чакырыкка кабыл алган бул Хадижа энебиз болгон. Ал эми адамдардан, эркектерден эң биринчи кабыл кылган бул Абу Бакр радиаллаху анху болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эң жакын сахабасы Абу Бакр, Айша энебиздин атасы. Ал эми балдардан эң биринчи исламды кабыл алган, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам чакырыгын кабыл алган бул Али ибн Аби Толиб болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын абакесинин баласы. Кулдардан Зайд ибн Хариса болгон. 3-4 эле адам саналуу болуп дават кылууну башташкан. Бардыгын чакырган Меккеде. Кандай кыйынчылыктардын үстүндө болушту. Ушул баптарды Ибн Касир рахимахуллах эскерет.